Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор. Бүгүн баарыбыз ушул бир салтанаттуу жыйында Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин жыйындар залында чогулушуп отурабыз. Бүгүн биз профессор Момбекова Жыргал Канайнованын Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы китебинин бет ачары жана эмгек жолуна 50 жыл болушуна арналган конференцияда чогулуп отурабыз. Уруксат болсо ушу конференцияны ачык деп жарыялап койсок. Резюмесинде деп коет азыркылар. 69 жылы 5 октябрдан баштап биздин Улуттук университетте тарых университетинин жана чөлкөм таануу факультетинин кыргыз тарыхы кафедрасынын мугалими болуп ишин баштаган. Мына 50 жыл, туптуура 50 жыл ушул октябрь айында болуптур. Жыргал эже бир ай мурда кирип, ушу кичинекей 50 жылдай иштептирмин Улуттук университетте, өзүмдүн жазган бүтүргөн бир монография китебим бар эле, окуу китептеринен толуктап бүтүрдүм, ушуну бир белгилеп койсок деген ой менен иш баштадык. Анан баарыңыздарга ушул чакырууга, конференцияга катышып келгениңиздерге ыраазычылык айтабыз. Жыргалкан жүргүзгөн жана ошонун ичинде өзгөчө жетим, чала жетим же болбосо социалдык акыбалы начарыраак болгон кыздарга, балдарга өзүнүн фонду аркылуу бир топ каражаттарды тартып, ошол каражаттарды студенттердин стипендияларына, кошумча жардамдарына, жашоо шартын жакшыртууга жумшаган мээримдүү эне катары көп жылдан бери ушул жүктү татыктуу көтөрүп келе жатат эжекебиз. Андан тышкары коллективде Жыргал Канайнованын өзүнүн позициясы, сөзү, ою ачык, айкын, чындыкка багытталган үчүн өзүнүн коллективде болгон орду бийик жана абройлуу деп айтсак туура болот деген ойдобуз. Эже бүгүн өзүнүн 50 жылдыгына карата мына сиздерге баарыңыздарга бир чоң эмгегин бүтүрүп колдоруңуздарга берип жатат. Кыргызстан тарыхы деп өзүнүн баш сөзүндө эже айткандай, ар бир мен кыргызстандык жаранмын деген адам жакшы билиш керек деген ойду айтып жатат. Мына бүгүн сиздин эмгегиңизди, баскан жолуңузду, тарбиялык иштериңиздерди белгилеш үчүн чогулуп жаткан жаамат отурат. Сиздердин жакын көргөн адамдарыңыз, агаларыңыз, эжелериңиз, биз окуучулар, сизден тарбия алган жаштар, студенттер чогуу отурабыз. Сизге дагы бир жолу, урматтуу Жыргал эже, ден соолук, чың ден соолук, дагы эле ошол өзүңүздөн, эмгегиңизден калтырбай, аягына чейин ошо милдетиңизди аткарып, бизди ушул жаңы китептер менен, өзүңүз кошкон салымыңыз менен, балдарга айткан тарбия сөзүңүздөр менен сүйүнтүп жүрө бериңиз. Мына бүгүнкү конференциянын куттуктоо сөзүбүз башында айтылды. Эми урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, конференциянын катышуучулары эжени куттуктап, дагы бир салтанаттуу түрдө кол чаап коелук. Рахмат. Анан бүгүн бизде баштапкы программада белгиленген адамдарыбыз бар, сөз берип келгендери дагы бар экен. Мына Жыргал Канайнова менен акылдашып, мына биздин конокторубуз Иран элчилигинин маданият тарабындагы өкүлчүлүктүн кызматкерлери келип жатышат. Ошон үчүн эгерде сиздер уруксат берсеңиздер, биз ушу
İran elçiliğinin öküldörüne söz bersek degen başlayalım. Geliniz. Ədəbi və elmi dəvət kədid. Salamatsızlar bu hurmatlı katılışçılar, hurmatlı muğallimler, ağay ejeyler, studentler. Ушундай bir adabi keçe çakırganыңыздар üçün sizlerge rahmat belgileyim. از طرف خودم به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان و به نام سفارت تشکر میکنم از رئیس دانشگاه خانم منبکova که ما رو برای مراسم دعوت کردن. İran İslam Respublikası'nın madani ökülçülüğün adından, jana elçiliktин adından, bütkül İran elinin adından bu üniversitetin, Uluttuk Üniversitetin rektoruna, ошондой эле Монбеков айымга өзүмдүн терең ыраазычылыгымды bilgizip ketmekчимин. این اثری که امروز رونمایی می شود به نام تاریخ کرگیزها و قرقیزستان استوریا کرگیزستان استرگنیو شخریمیون من خودم خیلی علاقمند به تاریخ کشورهای آسیای مرکزی هستم و به خصوص کرگیزستان و حتما این کتاب رو با علاقه مطالعه خواهم کرد. Бүгүнкү жазылып чыккан китеп кыргыздар жана кыргыздардын тарыхы аттуу китеп аябай маанилүү китеп жана өзүм да бир тарыхка кызыккан адам катары мен бул китепти толук бойдон окуп чыгам. Söz verin. این برنامه در ماه اکتبر ما در ماه اکتبر یه مناسبت خوب دیگری هم داریم که 5 اکتبر روز جهانی معلم است. خانم منبکووا نقش به اصطلاح استاد و معلم را دارن در بحث تربیتی نسل به اصطلاح جوانان قرقیزستان و این روز را هم به خانم منبکووا من تبریک عرض میکنم. Ушул октябрь айынын ичинде мындан башка да аябай бир чоң майрам бар. Бул 5-октябрь мугалимдер, бүткүл дүйнөлүк мугалимдердин күнү болуп саналат жана Монбеков айымда өзү мугалим болгондуктан, тарбия берген адам болгондуктан ошол күн менен өтүп кетсе да терең чын дилимен куттуктайм. خانم منبکووا در کنار کار دانشگاه و کار علمی و آموزشی که دارن و کار دیگری هم انجام میدن بحث فعالیت‌های اجتماعی و خیریه بنیاد به اصطلاح مادر که اینم بسیار ارزشمند است و این واقعا افتخار است که به اصطلاح یک استاد دانشگاه کار اجتماعی و خیریه هم داره انجام میده. Өзү мугалим болуп, андан сырткары сабак берип, жана тарбиялык иштерди аткаргандан сырткары да өзүнүн фонду бар экен, эне фонду, кайрымдуулук фонду, ал жаатта да көптөгөн иштерди аткарыптыр. Бул мен ойлойм бул эң бир чоң салымы, өзүнүн коомго кошкон салымы деп. برای ایشون آرزوی توفیقات بیشتر، آفرینش‌های جدید، نوعی تورچیستوا و سلامتی و طول عمر آرزو میکنم. Каалап кетмекчимин жашоосунда жана эмгек жолунда албан ийгиликтерди жана мындан да көптөгөн чыгармаларды, көптөгөн тарыхый жазууларды аткара берсин. از دعوت شما متشکرم. спасибо за внимание. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ondan hurmatlı katılımcılar, hurmatlı meslektaşlar, keyingi sözlü Kırgız Bilimleri jana Dil Ministrinin orunbasarı Mayetov Fakhrul İsayev. Hurmattуу салтанаттуу конференциянын катышуучулары, мен бул жерге мамлекеттик кызматкер катары бүгүн келген жокмун. Мен Жыргалыйжен үкөсү катары келдим. Анткени ушу мектепке баргандан баштап эле биз бул кишинин атасы Канай агайдын аурасында чоңойдук. Ошондо мен айткым келет, жалаң эле Грозный эмес, Бакайыр эмес, ушу Киров районунда а кишинин атагы, даңкы, а кишинин баягы мугалимдик касиеттеринин баардыгын билбеген киши жок болуш керек ошо жылдары. 60-жылдарда в основном. Ал ошондо көрсө эже эмгек жолун баштаган убакыта туура келип атат. Андан кийин 50 жыл деген оңой эмес. Ошо мен бала кезден баштап Канай агайдын атак даңкы менен мындай калыптансак, кийин Жыргалыйжен менен мынакей канча мен өзүмдү эмгек жолунда
канча жыл адам да көп экен, бул кишинин 50 жыл деп атат, бүгүн юбилей кылып иштеген эмгек жолун ошондо абдан көп баягы чыгармачылыгына, адамдык касиетине, мамилесине, эже катары ошонун баардыгына биз мынакей уже биз деле жаш болбой калдык, биз деле ошонун баары менен чоңойдук, өстүк, калыптандык, жашап атабыз. Аны ошон үчүн көбү эженин коллегалары, мына аксакалдары көп илгертен бери, мына көбү окуучулары, көбү жакындары, ошо менен мен ошондо тарыхчылардын баасын билдим да, таасын. Көрсө тарыхчы деген өткөн кылымдардагы кыргыз элинин баалуулуктарын илгеп көрүп түшүнүп, ошону бүгүнкү жаштарга берип, ошолордун ичине үйрөнсө экен. Мен ушундай болушум керек. Мынау туура эмес, мынау туура, мынау жакшы, мынау жаман деген ушунчалык тарыхчылардын маанисин мен ошону түшүндүм да, анан ойлоп атам, эже дагы мынау кылган иштери менен канча миңдеген калыптанып келаткан кыргыздын жаштарына ал эмес биздей болуп кичине иштеп аткан зрелый населениеге дагы абдан көп баягы өзүнүн таасирин берет деген ойдомун эже. Анан кийин биздин тилегибиз бүгүн 50 жылдык эмгек жолуңузда жараткан ийгиликтер, бунун баардыгы Советтер Союзу чындалган өтө терең билим жана тынбаган аракет. Ошонун баардыгын мен каалайм, мындан кийин дагы ушул темпиңизден жазбай эже. Мындан кийин дагы жакшыка чыгармачылыгыңыз менен, балдарды окутканыңыз менен кыргыз элине кызмат кылышыңызды сизге алдан көп күч кубат каалайм. Анан кийин биздин министрибиз Ажо менен кошо азыр түштүккө иш сапарына кеткенине байланыштуу менде чогулуштар болуп атат түштөн кийин. Ошого эртерээк аягына чейин отура албай кетип калсам, мени кечирип коюңуздар. Жыргалы эже, сизге дагы бир жолу ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайм. Экинчиси адамдын руху, акылы, философиялык ой чабыт. Мына ушул өңүттөн алып караганда тарыхый эс түтүм мейкиндигине жоокер болуп келген. Эже окуусунан келген эмес. Биз студент кезинде педагогикалык практикага барганда мугалимдер газетасын калтырбай окур элек. Ошондо Талас районундагы Грозный орто мектебинин кыргыз тил адабият мугалими Момбеков Канайдын макалалары байма-бай чыгып турар эле. Ал киши Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими болгон. Кийин тагдыр буйруп, мен дал ушул адабиятты окутуунун методикасы боюнча аспирантурага өтүп калдым. 82-жылы кандидат диссертациямды жактаганда Момбеков Канайдын басма сөздөргө чарып көргөн макалаларын терең талдадым эле. Ал киши Кыргызстанда биринчилерден болуп, Чыңгыз Айтматовдун чармаларына кайрылып, Чыңгыз Айтматовдун чармаларын окутуу боюнча алгачкы методикалык китепчесин жазган. Ал китепти мен бир нече жолу окуп чыкканмын. Анткени мектептин жандуу турмуш менен аралашкан, анын казанында кайнаган практик мугалимдин ой жүгүртүүсү жаш илимпоз үчүн, аспирант үчүн суудай да, туздай да керек эле. Момбеков Канайдын педагогикалык, методикалык ой жүгүртүүлөрү мен кийин докторлук диссертацияма да киргизгенмин. Бул Кыргызстандагы эң бир көрүнүктүү чыгармачылык менен иштеген, илим менен практиканы айкалыштыра билген, өз заманынын күчтүү чыгармачыл мыкты мугалимдердин бири болгон. Таластагы
Грозный орта мектебинен башталган. Дал ошол айылдан башталган. Эже бүгүнкү педагогикалык ишмердүүлүгүңүздүн 50 жылдыгы кут болсун. Bir жерде 50 жыл иштеп, аны ошол жерден мартаба таап, ошол жерден ийгиликтерге жетишип, аны ошол жерден мыкты устат катарында элдин кашында туруш, бул жеңил желпи жумуш эмес. Бул үзгүлтүксүз мээнет, бул үзгүлтүксүз чыгармачылык, бул үзгүлтүксүз педагогдук кылуу айтор чексиз. Бүгүнкү мартабаңыз, адамдык, инсандык ийгиликтериңиз, илимий жетишкендиктериңиз кут болсун. Тарыхын айрым этностор бүгүнкү күндө жок. Тарыхтын өкүмү ушундай. Орта Азиядагы эң байыркы этнос бул кыргыздар. Каалайбызбы, каалабайбызбы, тарых тастыктап турат. Улуттук иденттүүлүктү негиздеген фундаменталдуу баалуулуктарды көздүн карагандай сакташкан, тумарындай тутушкан. Бүгүнкү күндө ушул өлкөнүн атын берген, затын берген кыргыз тили. Экинчи улут, анда биз маңкурт болобуз. Бул термин бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматов аркылуу бүткүл улуттук баалуулукка айланды. Биз дал ушул терминден сак болушубуз керек. Сактап турушубуз керек. Анын ичинде өзгөчө Манас эпосунан бүгүнкү күнгө чейинки Чыңгыз Айтматовдун рухий ааламына чейинки улуу баалуулук жатат. Ал эми төртүнчү, ар бирибиздин киндик кан тамган жерибиз, туурубуз, ала тоодой болгон керемет мекенибиз. Эгер ушул баалуулуктарды биз көздүн карагандай сактай албасак, кайдыгер мамиле кылсак, аларга улуттук баалуулуктарды өткөрүп беришибиз керек. Бул биздин кайталангыстагы ыйык милдетибиз. Мамлекеттин 30 жылдыгында бул маселе боюнча өлкөнүн президенти Сооронбай Жээнбекович терең ойлорун айтты. Тереңдеп окуп, ушул багытта ар бир эле иштеш керек. Тил деген элдики. Анын ээси эл. Эгер эл колго албаса, анда бизде урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу Кыргал эжени бүгүнкү дөөлөттүү күнү менен куттуктап койго уруксат этиңиздер. Биз эжеге жаңы эле чыккан кыргыз тюркология эми сөзүмдүн соңун кыргыз филологиясынын корифеи Карасаевдин сөзү менен бүтүргүм келет. Бардыңыздарга ден соолук, эсенчилик, үй бүлөңүздөргө берекелүү, кененчилик, ал эми өлкөбүзгө кут дарыган бейбитчилик. Урматтуу гана жайлы, биздин дагы кичинекей сыйлыктарыбыз бар, ошону тапшырып коюп уруксат бериңиз. Сөз Улуттук тил комиссиясынын бөлүм башчысы Ишеналиевада. Номер 61 буйрук 8 октябрь 2019 жыл сыйлоо жөнүндө. Кыргыз Республикасынын президентинин 2010 жылдын 21 декабрындагы номер 365 жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жөнүндө жобонун 11 пунктуна ылайык буйрук кылам. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүдө кошкон зор салымдары үчүн төмөндөгүлөр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын кыргыз тили төш белгиси менен сыйланышсын. Сатпаева Кайыргүл Сатпаевна, СССРдин эл артисти.
Айтматова Волга Перепуловна, коомдук ишмер, ардагер. Чубаева Сабира, ардагер мугалим. Мамбетова Калыйкан, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргызстан тарыхы кафедрасынын мугалими, профессор. Анарбекова Мария Бүбү, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын доценти. Төрага Назаргул Ишекеев. Урматтуу жыргалачы, атайын мындай үйдө барып шашпай кененчинен эс алып отурганда окуп аласыз деп ойлойм. А мен азыр бир башка жөнөкөй сөз менен айтканда бир нерселерге токтолгум келип атат. Эже, сиз мынакей 50 жыл тарых факультетинде иштеп келе жатасыз. Эгер биз ошол сиз окуган лекцияны кыргыз тарыхын окудук эже. Ошонун негизинде мына моментип колдон келишинче тарых илиминде болгон салымыбызды изилдеп келе жатабыз. Мугалим болуп иштедик, илимпоз болуп иштеп жатабыз. Инсан катары биздин тарбиялоо
тарбиялаганыңызга сиздин да эмгегиңиз бар. Ошондуктан сизге чоң рахмат айтабыз. Эгер карап көрсөк 50 жылдын ичинде жылына 100 баладан кой берсеңиз 5000 балага лекция окупсуз. 5000 бала 5000 жерде иштеп жатат. Ошол 5000 мугалим өзүнүн колунун келишинче тарых илиминин жана ошондой эле адамгерчиликтин данын сээп жатат. Бул чоң эмгек. Мындан ары дагы 50 жылдан ашсын, 60 жылга жетсин, 70 жылга жетсин дагы ушундай окуучуларды, студенттерди даярдай бериңиз. Мен ушуну айтам. Экинчи нерсе, сиз жаланга аң сезимиңиз менен тандап алсаңыз керек. Себеп дегенде өзүңүздүн жашооңуз, баскан турганыңыз, сүйлөгөнүңүз, бизге болгон мамилеңиз ушундай тарбияда бардыгы тең тарбия. Аны ошо илимде дагы жаздыңыз. Мектепти чыгардыңыз. Раматылык баягы Жумадылык Сапалович менен чогуу жасаган эмгекти токтотуп койбой, анан улантып келе жатасыз. Бул ишиңизди мындан ары да уланта бериңиз эжей. Илимий эмгегиңиз. Мына ушуну каалап элем. Анан үчүнчү, сиздин бир жарандык позицияңыз абдан күчтүү. Лекция апасы болуп жүрө берсеңиз болмок, жок. Ал жетишсиз экен сизге. Сиз ушул биздин коомдогу жетишсиз коомдун, мамлекеттин жардамына муктаж болгон студент кыздарды, балдарды өзүңүздүн убактыңызды кетирип, энергияны кетирип, аларга тыйын тыпыр таап берип, алардын турмушун кандайдыр бир обустраивать эткенге жардам бересиз. Ушунун үчүн биз сизди терең сыйлайбыз эже. Ар дайым ушул позицияда кала бербейт. Жана акыркысы. Башканы коюп Манасты айт дейт, башканы айтпай, мен Нураны гана айтайын. Мен көрбөй таманы. Нура. Нура, рахмат. Нура бул өзү тарыхчы международный масштабы. Кыргыздын тарыхын, кыргыздын проблемасын, тарыхый проблемаларын өзгөчө Азия өлкөлөрүндө алган эмес, Америкада окуп, айтып, ошол проблемаларды көтөргөн биздин жаш окумуштуунун бири. Мына өзүм ушул Флоридада бацып, Нура, ошондогу элдердин угуп турганын, көтөргөн проблемаңды мен эч жокто унутпайм. Молодчина. Ушундай абалга чыккан, терең чет элдик тилди сүйлөй билген, жана ушул биздин агартуу системасында проблеманы эл аралык абалга көтөрүп, анын жанында күйөө баласы бар. Бул дагы ошондой. Чет элде, Америкада стажировка кылып жүргөн. Мына көйкө жакшынакай табышып алып иштеп атат. Эмгек сиңирсе өлкө үчүн, мамлекет үчүн, эл үчүн, анда баарыбыз тең жакшы өнүгөбүз, мамлекет өнүгөт. Бар болуңуз эже. Ошондуктан атандай ушундай максат менен биздин тарыхтын үстүндө чыккан 3 томдук тарых, совершенно новое слово в истории. Ошону беребиз, ушуну карап чыгып, дагы кийинки 7-китепке кошуңуз. Анан эже
жетекчиси, белгилүү тарыхчы профессор Молдокасанов Кыясовго. Құралғандағы, түптөлгөндөгү ушул факультеттеги кадрларды факультетте бир жерде 50 жыл иштеп атасыз. Кыргызда бекеринен айтпайт, терек бир жерден көгөрөт деп. Эжеке ушул жерден сиз бүт бардык мына эң чоң ушул жердеги тарых факультетинин өнүгүшүнө, тарых факультетинин студенттеринин мыкты тарбияланышына өзгөчө салым коштуңуз. Биз окуп жүргөндө эле лекцияда эле сиз ар бир сөзүңүз ушул жерден балдарды, кыздарды карап туруп айткан сөздөрүңүз биз үчүн таалим болчу. Ой, кызым, сен мындай кийинсең болбойлу. Сен өзүңү мындай алып жүрсөң болбойлу. Ой, жигит, сен мындай жүрбөйсүңбү? Минтпейсиңби деп сиз энелик тарбияңызды ошондо ар бир студентке берип келдиңиз. Агай туура айтты. Сиздин колуңуздан мына миңдеген студенттер тарбия алып, бүгүнкү күндө бүт Кыргызстандын аймагында ушул тарых мугалими болуп, партиялык, коомдук, мамлекеттик жетекчи болуп кызматта иштеп келе жатат. Сиз мына эгемендүү доордон бери дагы бир өзгөчөлүгүңүз ушул сиз ушунча китепти отуруп жараттыңыз. Жаратмандык эмгегиңиз өзгөчө. Китеп жазыш өтө татаал, өтө өзгөчө бүгүнкү күндө фолк история күчөп турган мезгилде ушундай окуу китептерди жазып, ушу студенттерге арнап, ушундай китептерди жарыялап келип атасыз. Бул китепти мына экинчи басылышы болуп атат. Буюрса, бул китеп 500 гана нуска менен чыгыптыр. Бул өтө аз. Мына мамлекет дагы көңүл буруп, балким ушуну ар бир жогорку окуу жайына, ар бир китепканага жете тургандай кылып туруп, басып чыгара тургандагы күн келет. Ошо ар бир китепканаларга таратыла турган деңгээлде ошо бир басып чыгарууга жардам бериңиз деп биз дагы айтабыз. Сизге ар дайым ийгилик. Ушул сиз насаатчылык ишиңизде мына эне деген фонд тузуп алып, ал жерде коомдук иштерди жасап атасыз. Ал ишмердигиңизде дагы ийгиликтер болсун. Дайыма бүгүнкүдөй жап-жаш болуп жүрө бериңиз. Жылдын сентябрь 28-inde Эжебиз Кыргыз Республикасынын ата грамотасын биздин урматтуу президент болгон ага чейин эле дагы ошондой даңк медаль Эжебиз Кыргыз Республикасынын билим берүүсүндө эмгек сиңирген кызматыга деген нагага ээ болгон. Мына ушинтип Эжебиз дайыма өзүнүн эмгеги менен мамлекет тарабынан, жетекчилер тарабынан жакшы белгиленип жатканына биз сүйүнүчтүбүз. Урматтуу катышуучулар, мына биздин арабызда отургандардын ичинде дагы эле сөз сүйлөп турган кишилерибиз аз эмес. Университеттин ректору, белгилүү тарыхчы Абдрахманов Төлөбек Абдулович. Мареки менен Шенал Рабаев атынан Кыргыз мамлекеттик университетинин ректоратынын атынан, ошол жердеги тарыхчылардын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан экинчиден Канат Жалиловичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына кече жакында эле Чорот тегиндин юбилейине карата да жакшы иш-чараларды өткөрдү. Мен ойлойм тиги өткөндө да айткам, азыр да айтам. Университеттердин, жогорку окуу жайлардын бедели, мыктылыгы, деңгээли имараттар менен эмес, компьютерлер менен эмес, машиналар менен эмес, ошол жерде иштеген мугалимдер менен белгилүү болот. Мен өзүм жетектеп жүрөм бир университетти Кыргызстандагы. Канчалык болсо дагы улуттук университет деген улуттук университет. Улуттук университетте кыргыз билим берүүсүнүн, кыргыз илиминин, кыргыз интеллигенция даярдоосунун эң терең өнүгүүсү, традициясы жатат. Мен ар бир жолу улуттук университетке кирип келатканда мына бүгүн дагы толкундандым менен келем да. Бул чоң, жакшы алып
жакшы өнүктүрүп кетүүнү каалайм. Улуттук университетке, тарых факультетине ошонун бир ирмеми, мен ойлойм, ушу канат жайылуучу өткөрүп аткан мууритиндей жыйындар. Бул жыйындар албетте Кыргызстанда күзүндө өзгөчө аш тойлор көп болот, бирок бул башкача тариздеги жыйындар деп ойлойм. Бул адамдын эмгеги, менин оюмча, Жыргалган айына бүгүн абдан чоң моралдык, интеллектуалдык чоң бир дарымет алат деп ойлойм. Себебинде бул жерде чыгып ар бир сүйлөгөн киши, ал кишинин үй бүлөдө тынччылык болсун. Мен ойлойм, мындан ары дагы иштей турган ишиңиз алдыда көп. Дагы бир жолу белгилеп кетем, бул кишиден биз дагы билим алып, тарбияланып чыкканбыз. Бул киши чынын айтканда билим, тарбия, анан өзгөчө энелик мээримдүү да бизге. Жана кыясаттар эң туура айтат. Керек болсо ошол жерде лекция окуп атканда анча-мынча жүдөп калган балдар болсо, кыздар болсо, улантып, мына эне деген фон түзүп, мугалимдик, окумуштуулук, анан граждандык чоң позициясын көрсөтүп келатат. Биздин университетте миңдеген студенттер бул кишинин жардамын алып, чоң ыраазычылык билгиси келатат. Мен ойлойм, ушул тариз, ушул нерсе эжеге чоң дем күч берип, ден соолук берип, мындан ары дагы көп өмүр, анан көп иштерди жасайт деп. Бар болгула, дагы бир жолу Улуттук университетти тарых факультетин куттуктайм. Куттуу болсун. Орекел жанагы талас көчөлөргө тартып алып келди. Генерал МВД. Күз айларында болып жатқан тойлар Улуттук университеттин ичинде да өтүп жатат. Ошонун ичинде бүгүнкү күнү эле дагы бир белгилүү профессор, Кривошеин математик деген ошолордун юбилейине жараша окуучулар, белгилүү профессор, академиктер, математиктер өзүнүн күн адам жыйынында чоң залда өтүшкөн. Биздин Жыргалжайсызге ошол бир аз көмүйгө биздин намаздар ошол себептен болуп жатат. Күбөгө бизде Улуттук университетте ушундай иш-чаралар көп. Биз дагы ойлойбуз, ушул университеттин ичинде жасаган эмгектери менен биздин Улуттук университеттин абройлору жатышат. Урматтуу коллегалар, дагы бир сөздү берели. Мына бизде белгилүү оң ишмер биздин филология факультетинин бүтүүчүсү sevgili Limbos. Урматтуу Жыргал эже, Канат Жайылович, урматтуу катышуучулар, мен Жыргал эженин тарыхчы катары эмес, Жыргал эженин адам катары, инсан катары кээ бир сыпаттарына токтолоюн деп атам да. Жыргал эже жана абдан жакшы айтышты. Азыр Жыргал эже биринчи кезекте абдан мыкты инсан. Эне деп айтсак, ушунуз өтө баалуу деп ойлойм да. Мыкты педагог, мыкты эне болуш деген өтө кыйын нерсе. Бул касиет өтө керектүү. Биринчи кезекте мугалимдерге, мына баарыбыз мугалимбиз, окутуучубуз. Ошондуктан Жыргал эже, биз сизди үй бүлөбүздү өтө жакшы көрөбүз. Анан бир аз семейный секреттердин анча-мынча четин чыгара кетейин, антпесе болбой турат бүгүн. Жыргал эже менин апамдын өтө жакын досу болчу да. Эми ушундай болот экен турмушта. Апам жашы боюнча Жыргал эжеден кемдөр 2 эсе балким жаш улуу болсо дагы, ошо Жыргал эже апамды өтө жакшы көрчү. Апам болсо шаарга келген сайын ошо Жыргал эже менен ошо өтө катуу сырдаш экөө дос эле.
Ошондо мен сизди көргөндө, мен апамды көргөндө элестеп кетем. Апам каза болгондо бир 20 жылда болуп калды. Бирок ошого карабастан сизди көргөн сайын менин жүрөгүм мындай кырда тыздей түшөт. Ошо менен бирге сүйүнүп кетем. Сиздин жүрүш турушуңуз, адамгерчилик сапатыңыз биз үчүн өтө кымбат. Ошондуктан сиздин юбилей менен 50 жыл деген оңой нерсе эмес, бул жарым кылым деген сөз. Жарым кылым ушул университетте, биздин университетте иштеп, тарбиялап, балдардын тарыхый аң сезимин ойготуп, ушинтип келатканыңыз мен үчүн чоң эрдик. Ошондуктан ден соолугуңуз бекем болсун. Жалпы тарыхчыларды ушинтип өстүрө бериңиздер. Тарыхчыларга баарыңыздарга чоң рахмат. Тарых деген бул нерсе. Ошондуктан уруксат берсеңиздер, мына гүлдү тапшырып коеюн эжеге. Канат Жалилович, рахмат. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, ардактуу Жыргал эже. Шындыгында бүгүн абдан жакшы иш-чара болуп атат. Жыргал эже ушул жанаң эле тарых өнүгүшүнө гана салым кошуп жаткан жок. Анткени биз билебиз, биздин маданият маалымат министрлигинде дагы көп иш-чаралар болот. Мына ушу залда алдыңкы рядда биздин ардактуу эжелерибиз отурат. Роза Төрөкулова, Айтматова, Айгүл Сартбаева эжелерибиз, СССРдин эл артисти, академиктерибиз, Сабир эжебиз отурат. Мына ушул Жалил Садыктын жубайы, биздин ардактуу атабыздын жубайы. Мына ушулар менен дайыма бирге, биз менен дайыма бирге Жыргал эже маданиятка дагы, биздин улуттун каада салт, үрп адаты, улуттук маданият, искусствосуна дагы тарых эле эмес, бардыгына зор эмгек жасап келе жатат да. Муну мен белгилеп кетким келет. Маданият, маалымат, туризм министрлигинин атынан. Эми өзүмдүн мына бул жерде мен официалдуу түрдө өтөт экен деп абдан сөз сурабай эле сактанып отурсам, жок. Ичиндеги сырларын айтып атышат да. Мен да анда бир сырды айта кетейин анда мен. Жыргал эже мага кайнеже. Сиңдисин жолдошум. Анан көп адамдар, тарыхчылар, илимпоздор, улуу адамдар менен жолукканда сурай берет да, ай сен кимисинин күйөөсүң? Жыргалдынбы же Жылдыздынбы деп. Анысыканда Жыргал эже менен дайыма биргемин жумуш убагында. Анан үйдө Жылдыз менен. Анан ошо Жыргал эже чындыгында ошо жана мага чейинки улуу адамдар айткандай, үйдө дагы, үй бүлөдө дагы, тууган арасында, туушкандардын арасында дагы абдан чоң эмгек, зор мээнетти жасап келе жатат да. Бир туугандарына, келиндерине, күйөө балдарына жасаган эмгеги дагы абдан чоң. Мына биз дайыма биргебиз, кеңешип турабыз, сырдашып турабыз. Бизге тарбиясын берип келе жатат. Бардык жагынан үй бүлөдө дагы ошондуктан Жыргал эжеге мен дайыма абдан Жыргал эже менен сыймыктанам. Жыргал эже сизге чоң ыраазычылык билдирем. Мына ушул университетти мен да бүткөнмүн. Азыр кече мурда пригласительный алдык эженин, Аскар Салымбеков, Султан Раев болуп бир чоң иш-чарада болдук эле, ошол жерден тапшырган.
бардығыбызға. Алар дагы эженин окуучулар экен. Жүйөлүү себептер менен бирөө командировкада, бирөө заседаниеде отурат, келе албай калышты. Алар да куттуктоолорун айтып атышат. Ошол тапшырганда көрүп отуруп окуп, эженин кылган эмгектери абдан чоң экен. Ошо сыймыктандым. Бүгүн өзүм окуган университетте эконом факты бүткөм. Кирип келе жатып дагы ошол эстеп, университет толкунданып, эженин ушул жерде 50 жыл ушул жерде иштеп аткандыгына абдан сыймыктануу менен, толкундануу менен кирдим. Ишиңиздерге ийгилик, ушул университет жакшы, улуу инсандарды өстүрүп чыгара беришсин. Канат Жалилович, сизге дагы, сиздин коллективге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Мамлекеттик кызматтын ардагерлери бар. Өз учурунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө бир топтуу мемлекеттер ошол жерде салым кошкондордун арасы бар. Алдагы биздин белгилүү коомдук ишмерибиз Сатырбек Сатырбекович ушул биздин баардык факультеттин бүтүрүүчү катарында Сатыбеков мениз мени персональный пенсионер Түрк правительствосунда өзү чакырып алып эжеке экөөдөнүңүз бар экен деп отуруп. Бул кишини мен жакшы унутпайм. Мени чакырып алып анан айтам, окуучу болгонго рахмат. Эми жаңылган мен сизди эжелеп айтайын. Мен ушул университет бүткөнүмө 43 жыл болду. Ошонун ичинде 15 жыл ушул жерде иштеп, ушул жерде окуп турмун да. 5 жыл тарых факультетинде, 4 жыл комсомол комитети секретары болуп турмун, кийин 5 жыл экономия факультетинде окудум. Мен ушу жетишкениме дайыма ушу университеттин мугалимдериме таазим этем. Себеби тарых факультетинде кандай деген инсандар болгон. Профессорлор, докторлор, ошолордун айткан сөздөрү, тарбиясы, жумушка барабызбы, айыл чарбага. Дайым ушу бизге насаат айтып, жолубузду көрсөтчүлөр. Кийин мынакей ушу тарых факультетинин тарбиясынан ушу комсомол комитети секретары болуп мени шайлашып, кийин ушу мархум 3 ректордун тарбиясын көрдүм. Салмыбек Табышалиевич, Мырзабек Иманалиевич, Кайпа Торбаевич. Ошончо дагы университетти унутпай, дайыма жүрөгүбүз ооруйт. Кемчилик болуп калса, кыйынчылык болсо, дайыма ыраазы болуп сыймыктанабыз. Өзүңүздүн эмгегиңизди жетиштиңиз. Жаштарга дайыма салымыбыз көп болгон себеби, мына айтып кетпеди, жактаган ишиңизде комсомолдо болчу. Дайыма ушу балдарга насаат айтып, үйрөтүп, жекеле сабак эмес. Кээде чакырып айтсаңыз, балам бери келчи. Момундай болду, тигиндей болду, мону билесиңер, тигини билесиңер, үйрөнгүлө. Силер бүткөндөн кийин биринчиден ушу тарбиячы болосуңар, уюштургуч болосуңар дечилер. Анан ушу мамлекеттин ишмердигин, иштерин элге түшүндүрүп билесиңер. Мына 3 эле маселе болчу да. Орусча айтканда быть организатором, воспитателем, пропагандистом дечү да. Мына үчөө бүгүн бизге жетиш болот. Ошон үчүн жыргала эже эмгегиңиз зор. Мына жазган китептериңиз дагы себеби тарых болбосо эл болбойт, мамлекет болбойт. Ушу тарыхка салган салымыңыз күчөй берсин, өнүгө берсин. Эң негизги кааларым сизге ден соолук. Дайыма ишиңизде ийгилик болсун. Эмгек жолуна арналган салтанаттын катышуучулары, урматтуу эжелер, агайлар,
мындай эмгек жол жөн гана келе бербейт. Бул көптөгөн эмгектин, тажрыйбанын, ошондой эле кесипкөйлүктүн натыйжасында ушундай жакшы ийгиликтерге жетишет. Бул ийгиликтерди баардык жаштарга каалайм. Аны эмесе сиздерге Бишкек шаарынын мэри Сурахматов Азиз Эмилбековичтин куттуктоо сөзүн окуп коюуга уруксат бериңиздер. Урматтуу Жыргал Канаевна, сиз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде көп жылдан бери иштеп, катардагы окутуучудан кафедранын профессоруна чейин эмгек жолун өткөн кесипкөй окутуучу жана мыкты инсансыз. Жеке өзүңүз жана башка кесиптештер менен авторлош болуп иштеп чыккан бир топ илимий эмгектериңиз жана китептериңиз бар. Сиздин жетекчилигиңиз менен студенттер дипломдук иштерин эң жакшы деген бааларга жактап, аспиранттарыңыз илимий диссертацияларды даярдап китеп чыгарып жатышат. Сизге эже узун өмүр, чың ден соолук, бакубат турмуш, үй бүлөлүк бакыт жана ишиңизге зор ийгиликтерди каалайбыз. Көп жылдык ак ниет эмгегиңиз билим берүү тармагын өнүктүрүүгө жана өсүп келе жаткан жаш муунду тарбиялоого кошуп жаткан салымыңыз үчүн Бишкек шаарынын мэриясынын жана жеке өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдирем. Кол койгон терең урматтоо менен Бишкек шаарынын мэри Сурахматов Азиз Эмилбекович. Келбетінші болып, біздердің қатысушыларымызға қазіргі сөзді анда жолушы қорқыш деп деген біздердің ағасына сөз береміз. Бұл құжаты біздердің министерство, экс-министр қатары ағасына сөз сұраштап жатамыз. Келіңіз саған жолушы қорқыш бекеміз. Саламатсыздар, урматтуу чоң неме катышып аткан агайын туугандар. Бул жерде жана айтып кетишпеди, баары секреттерди айтабыз деп. Мен да айтып коеюн, Жыргалдын тайкези болом. Бул жерде агайын туугандар теги Моонбеков канага жесебестин салымдарын айтып кетпеди. Мен айтып кошуп кетет элем. 1944-45 жылдары биздин Карасай ал убакта начальный школ деп койчу, ошол жерде сабак берген биздин эжебиз Шершен деген эжебиз болгон. Ошо жестебиз менен кошо бирге Карасай менен начальный школда мугалим болуп иштеп, жанагы педагогика илимине ий салгандардын эң бирден бири менин эжем Шершен болгон. Эми мындайда агайын туугандар, ошол согуштун убагында эжем Шершен айтар эле, ошо 3-класска чейин сабак берчү экен. Жанагы ал убакта билесиздер, билим жок да бар, иштейт, күндүз иштешет дейт, түндө келип сабак окушат. Ошондо 3-класска чейин сабак берип, күндүз сабак берип, түнкүсүн саат 12-1 чейин согуштун алдында кеткенибизден аталарга, солдаттарга колго бут немеси байпактар тиккен киши экен да. Кийин мына ошол эжебиздин баягы бизде кыргызда айтып коет, эр жакшы, аял жакшы, эр жакшы деп, ошо жесемди жанагы заслуженный работник болгонуна жана дагы биздин Жыргалдын да жээнимдин дагы ушундай педагог илимине чоң салым кошконуна эжебизде жардам чоң болгон да. Эми бияда отурган ичине кирип кетип, өзүнүн ушундай мээримдик сөздөр менен адамды тартып алат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул киши ушундай жетишкендерге жетишти. Эми айтарым, Жыргалдын арада ишимди ратып, жана бул жерде айтып кетпеди, китептерди дагы кошкун. Эми анан мен сизге айтып кошорум. Эжени көптөн бери Ганадан билген туугандар да бар. Анан эже биздин университетте 50 жыл
иштерде таанаганда билген кишилер көп. Эжемдин айтып менин жерде отургандар жалгыз башкача жан ичин кубанычбек. Урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Мен Жыргал менен 64-жылы мектепти бүтүп, ошол 64-жылы экөөбүздүн жогорку окуу жайына келип тапшырдым. Мен мединститутка тапшырдым, Жыргал канайына тарых факультетине тапшырдым. Ушул жерде ойлонуп туруп бир ой келет да. Жеңи жоктун бири келет. Кандай убакыттын бат өткөнү? Күн түнгө айланып кете бере турбайбы? Мезгил тынбай канатын кага бере турбайбы? Аккан суулар кайрылбай ага бере турбайбы деп. Мына 50 жыл болуптур бир жерде иштегениңе чыга. Бир жерден дарак көгөрөт дегенде көгөрүп, сиз ошол мугалим болуп иштегенден 50 жылдын ичинде эгер ошол студенттер 20да болсо азыр болсо пенсионун курактан өтүп калыптыр. А канча деген студенттер. Ошол студенттердин жан дүйнөсүндө айткан сөздөрүңүз баягыдан бери айтылып атат. Бул Кыргызстан үчүн эң зор эмгек. Ал эмгек ар бир жерге барганда сиздин эмгегиңизди баалайт. Эми дарыгер катары бардык жетишкендиктерибизди айттым Жыргал канайына. Сага эң кааларым как дарыгер ден соолук. Дагы бир жолу ден соолук. Ден соолук болсо мындай ийгилик болот. Талык баскан эмгек болот. Эмгек жаратасың. Дагы бир жолу ден соолук. Келечегиң кенен болсун. Сенин тегерегиңде дайым сизге жакшынакай аура түшкөн адамдар болсун. Коноктору мен ушул убакыттын тардыгына, жолдун алыстыгына карабастан мага сабак берген убагында ушу тарых факультетинин ушул окуу жайдын бүтүрүүчүсүмүн жана ушул Жыргал эжекебиздин жердеши катары атайын Таластан келдим. Мен ушул улуттук университет жогоруда Төлөбек агай туура айтты. Ушунчалык Жусуп Баласагын атына улуттук университетке келгенде өзүмдүн үйүмө келгендей болуп, толкундануу менен ушундай бир кубанарлык сезим менен келем. Себеп дегенде мага сабак берген эжеке агайларым ушул жерде эмгектенип жатышат. Мына ушул мен урматтаган, мен сыйлаган, дагы деле азыркы кезде ушул эжекенин билимине сугарылып, жана жогоруда эжеке агайлар айткандай, билим берип гана, бизге илим берип гана багыттабастан тарбиялык дагы мыкты сөздөрдү айтып, кыргыздын каада салттын, ырым-жырымдарын ар дайым туткула, сактагыла деп бизге патриоттук сезим менен билим берген эжекебиз Жыргал канайына мына бүгүнкү сиздин жогорудагы Аясаташ туура айтты, бул элибизде да айтылып жүрөт, дарак бир жерден көгөрөт деген. Ушул эле бир эле окуу жайда, факультетте нечендеген студенттерди, бизге окшогон бүтүрүүчүлөрдү уядан учуруп, мына бир аз да болсо биз ушул Талас өрөөнүн тарыхын салымыбызды кошуп, биз дагы студенттерге билим берип, тарбиялап жатабыз. Сизге таазим этебиз. Жана ушул биздин окуу жайдын ректораттын атынан атайын сизге куттуктоо бар эле, ошону убакыт берсеңиздер окуп коеюн. Урматтуу Жыргал Канаевна, сизди эмгек жолуңуздагы 50 жылдык уюштуруучулук педагогикалык ишмердүүлүгүңүзгө арналган мааракеңиз менен Талас мамлекеттик университетинин жана өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Сиз кыргыз элибиздин тарыхын иликтөөдө жана аны жаш муундарга тааныштырууда зор эмгек жумшап келесиз. Өзүңүздүн илимий педагогикалык ишмердүүлүк жолуңузда нечендеген жаш муундарга талыкпай илим берип, уядан учуп келдиңиз. Бул сиздин мыкты педагог, мыкты насаатчы экениңизди далилдеп турат. Жаштарга таалим-тарбия берүүдө өз кеп кеңешиңизди берип, демилгелүү иш аракетиңиз менен жаш муундарга ар дайым үлгү көрсөтүп, өзгөчө эне фондусунун төрайымы катары алгылыктуу иштериңизди баса белгилеп кетүүгө татыктуусуз.
Талас мамлекеттик университетинин тарыхчы окумуштуулардын коомдук иштеринде жана илимий багыттарындагы өсүп өнүгүүлөрүнө зор салымыңызды кошуп келесиз. Андыктан сизге бекем ден соолук, узун өмүр жана үй бүлөңүзгө бакыт, береке каалайбыз. Сизди терең урматтап, Талас мамлекеттик университетинин ректору Упенов Айбек Шелпекович. 50 жашка толду илим жолуңуз, эл кызы деп атак даңкка болдуңуз. Ишиңизде дагы ийгилик жаратып, бул турмушта дайым жолдуу болуңуз. Бар болуңуз сизде. Sözde olsa şu Kırgız Türk Manas Üniversitesi'ndeki reklamlarının tutukluğunu sizin devri tarihçimiz Fuat Çeker'e söz versek. O tamam değil. Rahmat Cırbalıcı, mına бүгүнкү сиздин ишмердигиңиздин 50 жылдыгына арналган сиздин китебиңиздин бет ачарынан алган жыйынга биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин коллективи өзүнүн чоң каалоолорун мен аркылуу жөнөттү. Кабыл алып коюңуз, ден соолукта болуңуз, иштериңиз ийгиликтүү болсун. Мен азыр эсептесем, мындан сиз университетке келип иштегенден кийин 10 жылдан кийин мен студент болуп 79-жылы тапшырып, ушул жерде сиздин дарстарыңызды укканбыз. Кийин 87-жылдан тартып мына ушул жерде иштеп, сиздин насаатыңызды уктук. Мына ушул 248 аудиторияда музейди андан ары бөлүктүрүп ушул жерде иштеп, сиздин сабагыңызды алдык. Мына ошол иштеп жаткан убактарда сиз жогору жактан эч директивасы жок эле студенттерге кайрымдуулук, беримдүүлүк кылып көп жардам бергенсиз. Менин билишимче дагы мына ушул шаардын жетекчилиги менен Силаевдин убагында университетке, факультетке абдан көп эженин жардамы тийген. Анда ошол бүгүнкү маракеңиз кут болсун, дагы чыгармачылыгыңыз артсын. Мокеев кызган деп жатам да, Анвар Мокеевич келип үшүнчү мен 50 жыл болду келсеңиз деп ушунча макул дейт. Мен бир Ошко кетип атам. Ошто бир Түрксой иштеп атам, конференциясы болду. Анан балдарга айтып койчусуң, кайсы балдарга дейт. Кубатка анан кийин Муратка десем аябай күлдүм. Мен өзүм да күлдүм. Булар мага балдар да. Рахмат аман болду. Рахмат. Ардактуу Жыргал эже, урматтуу бүгүнкү илмий практикалык жыйындын катышуучулары. Бүгүн биздин университетте, анын ичинде тарых факультетинде чоң тарыхый окуя, чоң майрам. Жыргал эженин ушул бир факультетте тынымсыз 50 жыл жарым кылым эмгектенип келе жаткандыгынын, ошону менен талбай изилдөөсүнүн натыйжасында жараткан эмгектерин мына окуу китебинин бет ачарын бирге белгилеп отурабыз. Деги эле мен ушул университетке тарых факультетине 69-жылы келгенде ушу эжени биринчи көргөм. Ошолдон бери эженин таалим тарбиясын, нарктуу сөздөрүн дене боюбузга сиңирип, ошону кабыл алууга аракет кылып келебиз. Эже өзү бул жерде бир айта турган нерсе көп кырдуу талант. Таланттуу педагог насаатчы катары жаш муундарды, студенттерди эле эмес,
Muğalimlerге dagы дайыма бүт окутуучуларга өзүнүн кеп кеңешин, нарыктуу сөздөрүн үзбөй айтып, бардык демилгелүү иштердин бардыгын уюштуруучу да болуп келет. Мына биз дагы белгилеп атабыз, быйыл эженин тарых факультети менен 50 жыл десек, тарых факультети менен өмүр жолу байлашканына 55 жыл болгон экен. Окууга өткөн 5 жылдан бери алганда, анан эжен быйыл дагы өзү негиздеген Эне фондусунун дагы 15 жылдыгы, мына ушундай коч 25 жылы, 25. Мына ошонун бардыгынын үзүрү элибиз мамлекет тарабынан жогору бааланганына биз албетте кубанычтабыз. Эженин ушул педагогикалык ишмерлүүлүгүнө, жүргүзгөн иштерине, уюштуруучулук иштерине, коомдук иштерине, илимий изилдөө тармагындагы талбаган эмгектерине бардыгыбыз суктанабыз. Дайыма биз эжебиз үчүн ийгиликтерди, ден соолукту, дайыма ушу жүргөндө жаркылдаган маанайы менен жаштык жигерди каалар элек. Эженин бир дагы эң сапаты улууну урматтап, кичүүнү узаттай билгени. Мына бу жерде отурган биздин эжелер, апалар менен бирге сырдаш болуп, оюн бөлүшүп, эжелер менен дайыма жакшылыктарын бирге бөлүшсө, өзүнүн тең тушу чогуу жүргөн мына Гүл Аманбетовна бизди иштейт. Экөө биздин факультеттеги бардык коомдук маданий иштердин демилгечиси болуп бирге уюштуруп келишет. Биз мына ушундай эжелерибиз бар үчүн университет дайыма алдыда болуп өнүгө беребиз деп ишенемин. Эжеге анан үй бүлөсүнө мына бул жерде ушул эже жөнүндө жылуу сөздөрдү айтууга келген бардыгыңыздарга, уюштурган ректоратка дагы терең ыраазычылык билдирип, мына биздин эженин өзүнүн уясынан чогуу иштешкен кесиптештеринен жазган адрес бар. Муну эже өзүңүз шашпай үйдөн үй бүлөңүз менен окуп аласыз. Биз сизге дайыма ушундай жигер, кен соолук, үй бүлөлүк ырыс кешикти каалайбыз. Жакшылыктардын үстүндө урмат, сыйдан ажырабай жүрүңүз. Жалпы декан окутуучулардын арасында жүргөн өздөрүнүн иштеринен тышкары жалпы жамааттардан профсоюз жетекчилери бар. Профсоюз биздин университеттин профсоюзунун оргусары бар. Владимир Константинович. Владимир Константинович. Да. Уважаемые присутствующие, Жиргал Канаевна, во-первых, большая благодарность, безусловно, конечно, вам. Вы сегодня виновник торжества. Я хочу выразить благодарность нашему ректору за то, что вот такое мероприятие ректорат организовал, потому что это действительно не просто дать только вам уважение, это дань уважения вашим коллегам, факультету истории, всем тем, кто вместе с вами создал это явление, а вы явление нашей культуре, нашем гражданском обществе. Это явление называется Жиргал Канаевна Мамбетова. Я хотел бы, вот поскольку здесь и студенчество, немножко продолжу то, что говорил Мелис Сатыбеков и то, что говорил ректор. Вот задаешься вопросом, человек, которому за 70, почему столько энергии, как можно было тащить вот эти книги, быть ученым, педагогом и возглавлять уже почти 25 лет такой важный фонд, священный, я бы сказал, фонд, как ИНЭ. А все как раз-таки опять там. Начинается с исторического факультета и начинается вообще просто с истории Кыргызстана. Наша Жиргал родилась в послевоенное время, и когда поступила на исторический факультет, а что такое был тогда исторический факультет? Это идеологический факультет был, это важнейший государственный был факультет.
Там работали и те, кто воевал, Чукубаев, Скляр, Мусин. Он председательствовал на этих заседаниях. И вот наша Жиргал Канаева поступает на исторический факультет. Она не просто поступила ради того, чтобы окончить, там, предположим, идти в школу. Это стал человек, он был обязан, студент, гражданско активно быть. И она именно вот это все в себя впитала. И как бы вот то, что столько лет, 50 лет в университете, ну, стаж немножко трудовой, чуть больше, она как бы продолжает дело тех, кто ее учил. Тех, кого она впитывала, будучи еще школьницей, жила в своем Таласском, я бы сказал, крае. Я должен отметить, что по большому счету наша Жиргал Канаевна, она вот эту государственную миссию исторического факультета с достоинством несла и несет. Ведь вот я хотел бы сказать спасибо, что сегодня как раз-таки выступающий, в том числе Мелис Сатыбеков, сказал вот о той важности исторического факультета. Он сам возглавлял нашу комсомольскую организацию. Он комсомольский вожак нашего вообще комсомола Кыргызстана. И я бы сказал, что наша комсомольская организация не просто была самая крупная в республике, но она функционировала на правах райкома комсомола. И вот как могла Жиргал Канаевна не стать таким, я бы сказал, человеком государственного масштаба? Я хотел бы процитировать, просто мне надо для того, чтобы завершить свое выступление, небольшой кусочек с адресной зачитать. Благодаря вашей материнской заботе о студентах-сиротах, личной инициативе и благодаря высоким организаторским способностям был создан этот фонд ИНЭ для оказания масштабной социально-экономической и гуманитарной помощи. В этих целях вы активно сотрудничали и сотрудничаете с государственными органами, сотрудничаете с гуманитарными организациями. И более того, самое главное, я считаю, вы привлекли к этой святой священной миссии добрых людей. И вот благодаря вам и вашим единомышленникам, они здесь вот уже сидят, наши студенты-сироты, в первую очередь, имели возможность вживую познакомиться с легендами нашей культуры, с легендами нашей не просто культуры, а всего явления под названием «Лучшие люди Кыргызстана». И та гуманитарная помощь, да, это здорово, но важно вложить ту крупицу, которая потом поведет их. Благодаря вам, вашему фонду ИНЭ, студенты-сироты наши, увы, они обездоленные, как мы говорим, незащищенная социальная группа, все-таки стала смотреть в будущее с какой-то надеждой и уверенностью. Даже не вот эти гуманитарные акции, там, одежда, питание, а вот то, что вы пробили, чтобы они бесплатно или на льготных условиях имели возможность получать медицинскую правовую помощь. Обучать — это действительно миссия. И вот именно вот этот ваш, поскольку профсоюзный комитет, профсоюзная организация, это вот как бы занимается как раз вот этой социальной поддержкой, вы наш лидер по-настоящему. Профсоюзного вашего факультета вожак, она член профсоюзного комитета, наш профсоюзный комитет и Центральный комитет профсоюза работников образования и науки, когда мы обратились с представлением о том, что вы должны получить заслуженную, самую высшую награду нашего отраслевого профсоюза, значит, в результате этого, значит, Центральный комитет издал распоряжение, было принято решение, значит, коллегиально о том, чтобы вам вручить почетный знак отличника профсоюзного движения и вот эту медальку. Я прошу Калыкан Мамбетовна, Гульмамбетовна, вы, пожалуйста, сейчас вот эту медаль хорошую прикрепите к тем медалям Аргадьер, доска Ильи, я знаю вас, вот, но я хотел бы, пока вот это сейчас миссию сделаем, нет, вы, так, удостоверение. Спасибо. Так вот, как раз те 2 года после окончания исторического факультета наша Жиргал Канаевна, как настоящая студентка, была направлена в первую очередь хорошо, что к себе, на родину, в Талас.
Но такая активная студентка, историк, безусловно, сразу было замечено соответствующими структурами, и ее быстро оттуда перевели. Она возглавляла отдел работы с учащейся молодежью в Кировском райкоме комсомола. И поэтому то, что есть, это комсомольское ваше начало. И я хотел бы сказать, вот приглашение, и даже вот эта фотография, здесь вы, то есть настоящая, вот сейчас, какая вы. И если посмотреть, мы празднуем не 50 лет вашей трудовой деятельности, а 50 лет вашей вот просто биографии всего лишь. Оставайтесь такой же молодой. Спасибо. Вот адресная папка от имени профсоюза. И обращение к студентам. Вот перед вами образец, это вот значка, перед вами образец, как студентка исторического факультета стала такой государственным явлением. Следующие вы подхватываете эстафету и идите вперед. И отдельно разрешите, извиняюсь, конечно, задерживаю уже внимание, Канат Джалилович. Так получилось именно благодаря инициативе Жиргал Канаевны. Она нам передала 5 книжек, ваши книжки, Роза Торикуловна, о вашей семье. И мы посчитали, что вот эти книги, это не просто такой как бы дар, мы должны его как-то в особых случаях применить. Весной, вот после того, как раз, когда здесь все ректора российские, киргизстанские собирались, наш председатель профсоюзного комитета, к сожалению, заболел. Сегодня у него плавно, серьезное, комплексное медицинское обследование, поэтому он попросил прощения, что он не мог сам вас поприветствовать, вас и вас, ваших помощниц. Так вот, мы решили эти книги вот по особым случаям передавать, как бы в дар. И вот весной в Московском государственном университете прошло празднование столетия профсоюзной организации МГУ. Она начало берет с 2019 года. И наш председатель был туда приглашен. Ну, кроме тех подарков, которые обычно надо везти из Кыргызстана, мы решили, и он взял с собой вашу книжку, одну из ваших книжек. И там вручил академику Виктору Антоновичу Садовничу, он с теплотой принял ее, и он так сказал, какая теплая обложка, действительно обложка замечательная. Он говорит, я ее лично знаю, бывал, общался, и попросил, значит, Кубанычбека Сатаровича передать вам низкий поклон за эту книгу. И вот совсем недавно, в сентябре, проходил уже 32-й съезд Ассоциации профсоюзной организации, куда входит более 70 вузов. Наш тоже вуз входит и как ассоциативный член, это уже наш Канат Джалилович представляет, а есть еще Ассоциация профсоюзных организаций этих же университетов. И вот в этом году проходил в сентябре очередной съезд 32-й в Баку. Там совсем недавно назначен, ну будем говорить, государственный функционер, это не вузовский работник, но новый ректор, буквально несколько месяцев. И мы решили тоже, все-таки это такая крупная, в данном случае акция была, съезд. Он, когда вручал эту книгу вашу, он просто с восхищением ее принял. И самое главное сказал, у меня все книги Чингиза Торикуловича есть в моей личной библиотеке. Передайте также большую благодарность вам, Роза Торикуловна. И на этом я хотел бы сказать, будущее, вот то, что вы делали, история, педагогика, наука, и вот эта ваша гуманитарная миссия в наших руках. Мы должны продолжить вашу деятельность. А теперь, Калыкан Хмабетовна, несколько слов скажете, сделать тоже свою миссию, как профсоюзный вожак. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу өзгөчө бир жыйындын катышуучулары. Мен эми Жыргал Канаевна жөнүндө чоң доклад жазганмын, программада дагы бар эле. Бирок ушул мен айтайын деген ойду жогорудагы ораторлор, куттуктоочулар эң жакшы айтып кетишти. Мына ушул биздин гана тарыхый илимий чөйрөдө болбостон бүгүнкү конференция республикалык масштабта болуп кетти, өзүңүздөр көрүп атасыздар.
ошондуктан бир эки ооз сөз менен эле айтып, мына азыр эле биз профсоюздардын жана илим билим боюнча отличники деген медальды тапшырдык. Себеби Жыргалкан айына жанагы чоң илимдеги ийгиликтерди гана жаратпастан, ошол чоң ийгиликтерге талыкпай эмгектенип жөн эле жүрө бербестен, эң башкы коомдук чоң ишти алып барып жүрөт. Биз көп эле иштерди аткарабыз. Факультеттик, улуттук университетте, башка жерлерде. Бирок мен ойлойм, өткөндө дагы ушул жөнүндө айткам, мен ойлойм, ушул Жыргалкан айына жетектеген эне фонду бир асыл баа жеткес. Бардык биз аткарган жумуштардын эң алдыңкы сабында турат, мааниси, маңызы өтө зор. Бул жөнүндө көп жолу айтылып кетти. Анан могу профсоюздун отличниги ошо биздин борбордук комитеттеги жетекчибиз Токтогуловдун өзүнүн колу менен бүгүн алар бошоп келе албай калышты. Аны жакшылап айтып берди азыр. Анан ушул профсоюз уюмунун чоң жардамчысы. Биздин аткарган жумуш менен Жыргалкан айына аткарган фонддун жумушу ар дайым үндөшүп турат. Ошондуктан дагы бир жолу кут болсун. Мугалим деген биз айтып атпайбызбы? Элибизде сөз бар эмеспи? Мөмөлүү дарак дегендей. Мына биз окуткан студенттер туш тараптан ушу жерге келип Жыргалкан айына сизди куттуктап атат. Мен дагы уш жерден эч бир күтпөй туруп эле кыргыз тили боюнча төш белгини алып калдым. Такыр бир эме болгон эмес, информация. Эми дагы бир жолу мен жанагы узун докладымды дагы бир жолу окуп айтып берермин. Сиздердин убактыңыздарды кармабайм. Жыргалкан айына менин эң жакын курбунун кадырын билген, эң кымбат курбум. Ошо дагы ушул сыйлыктардын бардыгы элибиздин жалпы коомчулугубуздун сизге болгон урматы арта берсин, ийгиликтерди каалайм. Аман эсен, ден соолукта дагы көп жумуштарды аткара бериш керек. Экөөбүз да айтат, 70-тен ашканда бул ушул экеженин энергиясы эмне эле ашып ташып турат деп. Эми бул жанакы Канай ата жөнүндө айтып кетпедиби? Бул дагы бир генетический болуш керек ушулардын бардыгы. Эми бардык сыйлыктар кут болсун. Мен дагы Сардарбек Жумалиев экөөбүздүн атыбыздан куттуктап коеюн. Телефон жөнүндө көп сөз болду. Баасыдагы биздин коомдо өзгөчө университетте жалпы студенттерге бөлүм бүтүрүүчүсү телефондун негиздеши жөнүндө жетекчилерди биздин кайра турсак правильно эжеке сизге беребиз. Bolda jolukpan. Sen turup Урматтуу боордоштор, бүгүн Бала Сагын атындагы университетте, улуттук университетте эң чоң майрам. Ушул майрамды уюштуруп аткан биздин ректорубуз Канат Айланай. Ишиң ийгиликтүү болсун. Абдан жакшы ушундай майрамды жасап бергениңе рахмат чоң. Эми
Жыргалкан айымнаны айтып отырсақ, ең көп маалыматтар. Жакшынакай маалыматтар айтылды, барын уктук. Бул Жыргалкан айына мөмөлүү дарак дейт элем. Демек, бул кишинин 1000ден ашуун, 5000 деп айтып кетти го. 1000ден ашуун окуучулары өзүнүн колунан чыккан. Бүт биздин кыргыз мамлекетибизде эмгектенип атышат. Үзүрүлүү эмгек. Бул ошо мен жанагы дарактуу эмгеги менен ошо үзүрүн көрүп атат. Алган наамдары кыргыз мамлекетинен ошону убайын көрсүн. Татыктуу сөзсүз. Эми мен бир нерсеге токтолуп кетейин. Жыргалкан айымнанын мүчөсүн фонд эне деген мүчө бар бизде. Ошо благотворительный фонд. Ошол фонд мына 25 жылдан бери биз биргелешип келатабыз, оокат кылып. Жыргалкан айымнанын жүрөктөштүк, тилектештик мамилеси биздин кыйынчылыгыбызга чыдайт. Ар кимибиз жогорку окуу жайларындагы профессорлор, мына айнан кыздар барып турат. Ушул жасаган эмгеги ошондогу жетим балдарга, жетим кыздарга жасаган эмгеги эбегейси зор. Ошолордун ооруп калганда, турмушка чыгып атканда, үйлөнүп аткандагы баардыгына жетишип, баардыгына аракет кылып тарбиялап келатат. Окуусун бүткөндөн кийин 5 жылдан кийин деле ошо тарбиялап келатат баарыбызды. Бизге чоң тартип, таалим. Эми Жыргалкан айына сизге каалоом узун өмүр, али жашсыз, эмгегиңиз астыда калгандардын баардыгын тең сиз тууралай аласыз. Сизге өмүр тилейм, ден соолук тилейм. Биздин эне фонду Нагыйма апабыздан эмгек менен жаралган, ошол апабыздын наамынан жаралган адегенде эне кылып, эне эле, ал киши эне, кыргыз элине эне болчу Нагыйма апабыз. Ошол кишинин атынан эне фонд деп жаралган биздин фонд. Эми мындайда жок, прозотор окулунда 1-2 ооз айтып койсун эжем. Мен урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, мен дагы секрет жага чыккандан баштайт окшойм. Жыргал экөөбүз эже сиңдибиз, айылдарыбыз кошуна Күркүрөө суусунун жээгинде бир суудан, бир дарыянын суусун ичип, Күркүрөөнүн суусу таштан ташка урунуп, айлана чөйрөдөгү абасын иондоштуруп, ошондой иондоштурулган абадан дем алып өскөнбүз. Анан эми турмуш ушундай экен, бир кезде ушул уюмду чогуу уюштурдук, эне деген уюмду. Анан бирок мен андан башка дагы бир нерсени айта кетейин дедим эле, Канай агай жөнүндө. Бир күнү үйгө мен турмушка чыгып калган мезгилим, анан үйгө апамды көрөм деп келсем, кире бериште тумбочканын үстүндө бир жакшынакай папка жатат, жазуусу бар. Момбеков Канай, менче биринчи мугалим повестин окутуп, окутуунун методикасы
деп иштеп чыккан экен дагы алып келип ошону кеңешкен окшойт. Мен биринчи жолу ошондо Канайга ошондой илимий чыгармачылык иши менен таанышкам, алып атайын окугам, карагам. Анан эми мен силердин көңүлүңөрдү көп албайын. Ушул коомдо иштегенде абдан баарыбыздын командирибиз жашыбызга да карабайт. Приказ берип коет. Бүгүн оорусаң да келесиң деп. Иши кылып жакшы коом, жакшы иштерди аткарат. Ушунун баарына ал эми мындан мурун айтылган ушул университетте 55 жылдан бери келип чыгып иштеп жүргөн, окуп иштеп жүргөнү, канчалаган мугалимдерди даярдаганы, мунун баары чоң эмгек. Анан өзүнүн илимий эмгектери, чыгарган китеби качан да болсо активдүү, качан да болсо колунан келген жардамын аябайт. Биздин айылдын бир сыймыктана турган кызынын бири ушул жырган. Мен каалайт элем ар бир айылда ушундай сыймыктуу кыздар болсун. Кыргыз элинде ушундай маданияттуу, билимдүү, илимдүү кыздары көп болсун. Siz özünüzü aytıyorsunuz şu bizim Kanaya'nın aytkanlarımızda başlayırız dedi. Olsanız da gelişiniz gerekir. Yani daha önce oluşturduğundaki yanlışlıklı pazar gelgenlerine fırsat verseniz aytıp koyup öz kurullarımızda şu ötkün yılda bizden olmuş kullanım geçtiğimiz buluşumları Uludağ Üniversitesi Narlatlı Profesör. Onun için bizim bilim bozduğu ülkelerde geliyor, ülkeleriz. Biz de yaşlarımızdan neyse okudurgenz. Daha böyle okutulan sizin de sorunuz. Bekar olsunuz, sizin de tanımaz. Bizden özünün cırgalıcıyızken hazır ciddi doğrusu destek. Benim bana tayken söyledi, eğitim söyledi, okuyucularım söyledi. Benim sizde tutkan canlısı çenem var. Birbirine kovsak çıkıyor. Gelin bunu sıfatlarını Cengiz söz veremiyor. Çıpıyeva Sabira familiyası. Tamam, Cengiz. Bu Cengiz ben can gelgende bular. Cengelerim köp bolsa, hazır mınake жалгыз Cengem kaldı, den soğukta olsun. Daim jakşılıklarıma çakıram Cengem'de. Ошо баягыдан бери элдин баарысы секретинин баарын айтып атат. Бул менин алтын кайын сиңдим деп коем. Себеби биз Жайлат Таңар менен Ашым Жакыпбеков, Бексултан Жакиевтер булар 5 жыл бирге окушкан студенттер болуп жүрүп, ушу жерде иштеп калгандан кийин булардын биздин ичкен чайыбыз да, ойногон оюнубуз да бир болчу эле да. Айрыкча Жалил менен Бексултан, Ашым, булардын Сарман, Камбар Бобулов, ушулардын баарысы чогуу жүрдүк да. Мына ошондо эл окуучу учурунда көрдүм деп аткандар бар го. Бирге өстүм деп, мынакей бир өзөндөн суу ичтим деп Роза эжекеңер да айтып атат. А мен болсо мун чайын бизге жеңелерим деп, агаларым деп чай куюп берген, суп-сулуу болгон. Эми азыркысын көрүп турасыңар, ал студент учурундагы сулуулугун айтпагыла. Жеңелеримдин баарысын жеңе деп, ага деп, анан жанагы биздин эми ошо алардын сөзүн угуп, ошолордон тарбия алды десем да болот да. Тим эле жанталашып агалардын сөздөрүн угуп, бизди кээде жанагы балдарыбызды ал кезекте ичтип жүрчү эмеспиз, эмнегедир биз таштап коюп барчыбыз да. Анан ошондо бир жарым барып калса ошолордун баарына көз салып туруп, анан ошо угуп өсүп чоңойду да.
Анан баягы атам өлсөсүн, атамды көргөн өлбөсүн дегендей күкүм менен Ашым экөө удаа кетип калышты. Мына экөөбүздүн баягыдан дагы немебиз мына ошондон башталды да. Алтын жеңем деп турат. Ушул алтын жеңем дегенине мен да муну алтын кайынсиңдим дейм. Силер баягыдан бери эми отчествосун айтып атасыңар, мен аны айта албайм да, чындыгында ошондоймун өзүм. Немемде. Анан эми могу эки жерде отурган көптөрү окуучулар отуруп, бирге баягы студент учурундагы жолдоштору келип да сүйлөп берип атат. Мунун кандай экендигин ушу өзүнүн жүргөн турганынан эле билинип турат. Мындай кыргыздын салтын санасын билген, андан калганда кыргыздын тарыхын билген мындай ушундай кыздарыбыз көп болсун деймин. Анан ушу жерде отурган студенттерге, жаш мугалимдерге эжеңердин жолун жолдоп, эжеңердин ошону иштет, атаң көрү ушул эжеден тарбия алдым эле дегендей болуп, ушуну эстей жүргүлө дейм. Мындай бир нерсени эсиме түшүп атат да, Жалил агаңардын бир эки ырын окуп берип коеюн деп атам. Мындай өзү Жалил ушул студент учурунда Карасаев агай, Хусейин Карасаев агай биринчи, экинчи курстарда ушу араб алфавитинен сабак берген экен да. Булар үйрөнүп алышкан экен ошонучу. Анан блокнотунда 55-жылкы бир блокноту мен баягы кол жазмаларын карап тиги кылып неметип атсам, ошондо жүргөн араб тамгасы менен жасалган бир 2 куплет ыры бар экен да. Көзү барда бир карап, бир жыйнаштырып неметип атканда мен сурадым да, бер жактарын окуйсуң да, анан моорек бир аябай секретный болуш керек, ушу араб тамгасы менен жасалган ырыңды окуп берчи, мунун кимге арнады деле деп тамаша кылсам, күлүп мага атайлап окуп бербей койгон да. Бирок ошондо арман кылып айткан эсимде. Ошону дейт, биз андан ары улантып кетпей, ушунчалык почерк жакшы эле өзүнүкү да, ошондой кылып араб тамгасы менен жасалган ырын айтып атпайбы. Атаң көрө өзүм жазганымды мындай сайра ошону окуй албай калдым, ошону өздөштүрсөк болмок экен. Агайларын ошондо айтат да, бизге берген немеси кийин ошо араб алфавитин унутуп калганымды карасаң деп өкүнөр эле да. Айланып кетейиндер. Силер дагы ушул жаштарсыңар, ушу эжеңердин берген ар бир сөзү, эне катары берген ар бир тарбиясын ошону алып кеткиле. Анан Алпиев агайына бир арнаган бир ыры бар да. Ошонусу мындай деп айтат да, ушу Алпиевден сабак алып калбаганына өкүнөм деп мындай айтып калар эле да. Анан ошого арнаган бир ырын айтып берейин деп окуп берейин. Мейли бала, мейли студент жактагы жакшы сөздөр калат тура сакталуу. Бизди окуткан агайыбыз Алпиев ал эсимде минтип сүйлөп жатканы дейт. Эй окуучум, билүүң керек оболу, профессор, академик болобу. Дипломуң төмөн турсун башыңдан, башың турсун дипломдон жогору. Бир кызматта дурус иштей албаган, бирөөн көрүп 3 диплом кармаган, аргасыздан мен өкүндүм ошого, Алпиевден сабак алып калбаган дейт. Мынакей эжеңердин ар бир сабагын силер алып калгыла деп айтар элем. Ал эми мына азыркы немесинде булардыкы ошол агайларын баалагандыгы мына моменттик жанагы тарыхта калып атышат буларчы. Анан эми бүгүнкү могуреки баардыгыңар жакшынакай сөздөрүңөрдү айттыңар, менин кайсыңдыме баарысы кабыл болсун алтыным, үй бүлөң менен аман эсен болгунуң. Мындан аркы жакшылык күндөрдө ушулардын сыйын көрүп, урматын көрүп жүрө бере кой. Анан эми барыңарга ушул жердеги өзүңдүн факультетиңе иштеген дегеле улуттук университетке дагы бир атаңардын бир мындай бир сөзү бар да. Кудайым сабырсыздын басып демин, кырсыктан сактап турсун кыргыз жерин. Жашоодо андан ашкан бакыт барбы? Байлыгым, кубанычым кыргыз элим деген эле. Ушу кыргызыбыз аман болсун, кыргыздын ичинде силер аман болгула. Анан эми өзүнчө кысма жоолук болгун анан берермин. Азыр могуреки Жалил агаңдын драмалары. Булар да ошо тарыхтан калган адамдардыкы. Манастын Үчүлтиги, анан Ормонхан, анан Акмөр ушундай китебин бир том деп чыгардык элек. Ошонусу мен сага тиешеби аман мына элге студенттерге айтып коеюн. Бул Сабира жеңем, мына баарыңар кимдерди алып жүрөсүңөр. Жалил Садыковдун жазган кимин
басып ошолордун баарын тиги консультация берип кошумчасын кошкон Сабира жеңем. Андан тышкары Жалил Садыковдун бүт тиги эмгектерин ыйлап отура бербей бүт баарын эмеге компьютер үйрөнүп алып басып, анын 30 жылдыгын ар бир юбилейлерин өткөргөн үчүн мен бул кишиге алтын жеңе деп жалгыз жеңеме ат бердим. Ошо рахматымды айтып коеюн. Мен азыр мен үчүн да аябай неме болду, күтүүсүз болду. Кыргыз тилине деген жанагы мугалим болгонум. Эми ошонуңа да рахмат, алдыңа кетейин. Ошо берген биздин жанагы комитетке дагы рахматымды айтам. Силерге кошулуп мен да ошо эмгек сиңирген болуп калганыма. Тиги Сооронбай Шарипович мугалимдерге абдан чоң баа берди. Сыйлаган өзүңүз да көрүп атасыз. Ошон үчүн бардык министрди да, академикти баарын окуткан мугалим. Сизге рахмат жеңем. Урматтуу катышуучулар, биз туура 2 сааттай сиздер менен ушул салтанаттуу иш-чарада отурабыз. Иш аягына чыгып калды. Және биз burada da жакшы көрүп, жакшы таанышыбыз, бул жолу ушундан кийин дагы көбүрөөк башка жактарда көрүп жатабыз. Мен сөз берип жатып, эже менен такташып атканда айткан эми Чапаева Сабираны ананчылап сөз беребиз го деп туруп, мен макул болуп атканмын, анткени өз апама азыр сөз берип салсам кандай болот деп. Анан алдап койбоду, аягында жалгыз экен бар деп туруп, менин эсимде жок жеңе деп айттым. Анан турганда болчу сөздөн жалгыз жеңеси бар экен деп туруп, өз апама сөз берип салдым. Анан урматтуу катышуучулар, Чапаева эженин азыркы турган ден соолугу менен жалпы ушул маанайдагы эмгектин жасаган жыйынтыктары менен көрүп жатабыз. Биз дагы ушундай боло беребиз деп, дагы бир жолу чын жүрөк менен сизди ушундай жетишкендиктер менен куттуктайбыз. Сизге үй-бүлөңүзгө, тегеректеги бүт жааматыңыз менен аман болуңуз, бизге жакшы сөз айткан Улуттук университетте эскерип, өзүн эскерисинде ошол Жыргал эжени кошкон салым белгилеген сүйлөгөн, бул жерге чыгып трибунага өзү сөзүндө белгилеп кеткендер. Баарыбызга да чоң ыраазычылык билдиребиз, сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик, аманчылык каалайбыз. Эже эки ооз менен беребиз. Урматтуу Канат Жалилович, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары, эми биринчиден мен ушундай даражага бүгүн абдан мактадыңар, бүгүн даражага жеткениме атам менен энеме чоң рахмат айтар элем. Ошолордун тарбиясы, ошолордун берген билими, ошолорду мени ушул даражага жеткирген. Андан тышкары мен мына 1 жыл комсомолдо иштеп, анан кийин атам рахматы Чыңгыз акем арбагына дайым сыйынам, экөөбүз сүйлөшүп мен окумуштуу бол деп айткан. Өз эмгеги менен, өзүнүн эмгеги менен эмгектесин, өзүнүн билими менен эмгектесин деп ошол атамдын жана Чыңгыз акемдин арбагына дайым сыйынып жүрөм, ыраазы болуп. Анан эми бул эмгек Канат Жалилович, мен ошо эки ооз эскерип кетем кичине. Мени жумушка алган ошо 5 октябрда Борис Михайлович Зима, Чөкүшев, Бейманалы Чөкүшев, ал киши менин өкүл атам болгон. Карабаев бүгүн балдарын чакырдым эле келбеди, ал киши менин аяш атам болгон. Андан тышкары менеки көп биздин ушул тарых факультетиндеги Жолдошева Акимова Турбаевна деген эжени эстегим келет. Кенжеке Саадабаевна жана башка бардык ушул эжекелердин, агайлардын мага берген эмгеги, көрсөткөн жолу. Анан айрыкча ушул Салморбек Табышалиев дагы мен Раматылык Шүкүровдун үйүнөн күйөөгө чыккам, Жапар Шүкүровдун. Ошол киши да мага бир жагынан жезде болуп, бир жагынан лележем экөө эже болуп, мени ушул жолго ученый жолго салганына дагы рахмат айтар элем. Анан эми ошол агайлардын, эжелердин кылган эмгеги мен ошолорду улантып атам деп айтар элем. Мынакей Кыргызстан тарыхы деп колуман келишинче жаштарга, мына студенттер отурат, мына эртең бүтүшөт булардын баары. Ошолорго мисал болсун деп 50 жылда мынакей эмгегимди көрүшсүн, 50 жыл мугалим деген кандай экенин көрүп кетсин, ошолор да улантсын ушул мугалимдик кесиптерин деп
ошо студенттериме айтар элем, анан бул жерде сүйлөгөн окуучуларыма, сиңдилерим, бир туугандарым жана башкалар отурат. Баарына рахмат айтар элем. Ушул ыйык университетке жана айтып атпайбы, мен эшиктен келгенде дайым башым ийип кирем. Анткени бул ыйык университет. Мына бул жерде мен өзүм окудум. Илгери Ипей Жүсүпкесинде атам окуган, мына кыздарым окуп атат, эми неберелерим окуйт го деп отурам. Кудай буйруса, ыйык университетке дайым тынчтык каалайм. Кыргыз элине жалпы тынчтык каалайм. Анан эми өткөндө тиги Сооронбай Шарипович абдан мугалимдерге ак үйлдүктөгү резиденцияда эме берип атып, сыйлык берип абдан чоң жакшы сөздөрүн айтып кетти. Анан айтыптыр, Сооронбай Шарипович ар бирине кол коердо, сурайт экен да, бул кайсы кайсы деп. Анан ошондо мага айтыптыр, бул эже жанан эле орден ала бериптир, ошо ардак грамотасын берели деп. Анан китеп чыгарган маселеси боюнча Канат Жалилович, менин алгачкы тиги Жумадык Сапалович экөөбүз жазган китепти чыгарып, мынакей андашып отурат, Дилдебек отурат. Ушу Дилдебекке рахмат айтар элем. Анан Дилдебек мага мынтип айтып атпайбы, эже редакторлор ар кандай болот. Мен сизге бир жакшы редактор таап берем деп. Султан Ибраимовичтин кызын Гүлмира Ибраимова деген. Ушундай бир тартиптүү, ушундай билимдүү жакшы кыз экен. Ошол тиги биринчи, экинчи китебимди чыгарганга азыр тияктан да буйруса сүйлөшүм, тарымба Дилдебек. Ушул Дилдебектин чоң эмеси бар, эмеси. Эмгеги бар. Анан эми мынакей кийинки китептерди дагы аракет кылып мынакей студенттерге лекция окуганда айтышат да, кийинки материалдар жоктур. Кийинки материалдар чыгып атат. Анан эми мен ушу менен бүттү го, эми китеп жазбай эле коеюн десем, балдарым айтып атат, орусча котор деп атат. Эми мага жаңы дагы тапшырма беришти. Муну аягына чейин орусча которуп, анткени орусчада тилде окугандар бар деп. Эми баарыңарга рахмат. Ушунун баары кыргыз элинде жакшылык болсун, тынчтык болсун. Факультетимде тынчтык болсун. Мына Аскар Белелбаев баштап аткан факультетибиз, жааматыбыз абдан ынтымактуу болсун. Бу жерде отурган мынакей окуучуларым, анан бир кызык айтып кетейин, балдарга. Ошол өткөндө аны айтсам да айтам. Мукеевге айтып атпайм, эй, Анвар, келесиң десем, келе албайм эжеке, мен Ошко барам дейт. Анда балдарга айтып койсом, балдар кубат менен Мурат балдар десем, абдан өзү да күлдү, мен да күлдүм. Анан эми бүгүн дагы бир маселе, Канат Жалилович, мен буну жөн эле конференция кылгандан дагы бир нерсени ойлодум эле. Мына Салымбеков жок болуп калды, Нурулуу Досбол жок болуп калды жана башкалар. Ар бир факультетте уюм бар. Мен бүгүн ушул тарых уюму деп факультеттин эмесинде, факультеттин масштабында бир уюштурайын деп атам. Анткени окуучуларыбыз Кудай ашып бир ак үйдө турат, бул үйдө турат. Ошонун башында жетекчилигинде Темир Асанов. Биздин ушундай так кечке ушул жерде отурат. Ошол экөөбүз дагы жумушчу эмеде сүйлөшөбүз кийин. Тиги Аскар Баян айткан эжеке сөзсүз келем деп азыр барчыдан келатыптыр, келсе келер, келбесе Шашпайда Досбол элиси отурат буякта, акылдашып, тарыхчылардын баары окулдашып, башка жерде эмес, ак үйдө көк үйдө эмес, тарых факультетинин базасында бир тарых коому деген деп. Анткени менге барган жерден баары сурашат, факультетте ким бар деп. Мен айтам, Жамгырчын огай бар, ал то Америкага кетет, то бияка кетет. Андан кийин эле ошол мен бармын, ветерандардан. Мен ушул балдарды мынакей уюштуруп, Аскар менен кеңешип, Темир менен кеңешип, ушулар менен тарыхчылар менен кеңешип, Кудай буйруса, алардын башына ошол уюштурганды мен Темирди коюп, анан кийин Аскарды, Байболовду жана эмелер байлардын баарын, мына Кыяс мени колдойт, жана башка окуучулардын баары колдойт. Тарых коому деп, анан тарых коомун эми күндө чакырбай, буларды жылына 2 жолу гана 14 октябрь Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлгөн жылы мамлекет болуп. Анан жаз мезгилинде май айларында дагы бир 2 жолу жолугуп, бир тарых коому деп, тарых факультетинин маселелерин көтөрүп, тарых факультетинин эмне болуп аткандарын ушу биздин бүтүрүүчүлөр билсин деп, ушул буйруса тарых коомундагы Шашпайдагы эметебиз, акылдашабыз. Баарыңарга рахмат, ден соолуктуу, студенттерге рахмат, баарын отурган. Баарыңарга рахмат. Аман болуңар. Жарыялаймыз, келгендеріңізге чоң рахмат. Өзі даярдаған біздің Сейдулла Нұрбачаев бар, ошондо тапсырат, Руслан айтып коет, чоң рахматтарыңыз көп, ийгиликтер.